Сосновка өткөрүү бекети. Мында оор жүк ташыган унаалар тизилип турат. Жолдун тайгагынан бекеттин жумушчулары оор жүк ташыган унаалардын салмагын текшерүүдө. Мындан 3 күн мурда Ош-Бишкек унаа жолунун көрүү үчүн келген элек, анда кырдаал оор болчу. Бүгүн дагы жолдун абалын көрүү үчүн Төө ашы өтмөгүнө бара жатабыз. Бирок өзүңүздөр көрүп тургандай, жолдо эч кандай муздар тоңгон эмес жана унаа тыгындары жок. Оштон Бишкекке күйүүчү май ташып бараткан Зайнидин Сапаров Алабел өтмөгү жакшы болгону менен Көкбел өтмөгүндө муз бар дейт. Жолдун айрым бөлүктөрү кардан тазаланган. Пацифка кылып турса, пробка болмогон эмес. Кечээ күнү мына ал жерде пробка 5 саат 6 саат машина туруптур. Биз ошону күтүп токтогулда жаттык. Тияктан угуп туруп эле. Туннелге жакын жерде кар жатат. Көпчүлүк айдоочулар трассанын жакшы экенине ыраазы. Эл ташып иштеген Манаста кар жааганда адегенде кооптуу болгонун айтып, учурда жолдун көпчүлүк бөлүгү тазаланыптыр дейт. Техникаларыбыз иштеп турса, тез бат-баттан биз деле тез каттап элдин кызматындабыз, каттап турабыз. Жол таза болгону менен жол эрежелери да сакталышы керек. 4 дөңгөлөгү асман карап калган бул BMW үлгүсүндөгү унаа Таластан Бишкекти көздөй бараткан. Дагы жакшы бир да жүргүнчү жабыркаган жок. 70 менен эле келатканбыз. Келасак дүниеден бир фураны жээкке чыккандан жээкке кассак, ошол жерден бир жол чимирилип кетип турандан кийин тетиге ташка чаап турган бияка кыргып берди. Ичинде канча адам бар? Ичинде 4 болчук, 4-төстөн эчтеке болгон жокпуз, Кудай сактады. Мен азыр Ош-Бишкек унаа жолунун 126-чакырымында турам. Бул жер Төө ашы өтмөгүнүн дээрлик ортосу. Буга чейин синоптиктер 28 ноябрда күн ачылып, кар эрийт деген билдирүүсү далилденди. Бирок адистердин айтымында жолдордо эч кандай кыйынчылык болбогону менен кар көчкү коркунучу бар. Мерим Бакир кызы, Нуркамил Асанов, Коомдук 1 канал, Чүй облусу.